9 жаштагы Баймырза балалык баяу сезими менен оор илдетке кабылганын анча биле бербейт. Бирок келечекте дарт аныктоочу дарыгер болууну эңсейт. Анткени өзү сыяктуу ооруп жүргөн жаш балдарды аяп, аларды айыктыргысы келгенин айтат. Мен болсо УЗИ врач болгум келет. Балдарга жардам бергим келет. Диагноз коюп ошо. Баймырза ата-энеси жана 3 тууганы менен Кара Балта шаарында жашашат. 9 жашка чейин ал олуттуу илдет менен ооруган эмес. Ушул жылдын июнь айында сасык тумоо болуп ооруп, кулагы жабыркап дарылатып жүрө берген. Натыйжада ден соолугу начарлап, жалпы кандан анализ тапшырганда ак кан оорусуна кабылганы ачыкталган. Азыр эми ошол 6 айдан бери химиотерапия алып жүргөнбүз. Балам өтө кыйналды химиотерапиядан. Ошо жакында эле ошо Турциядан профессор келди. Ошол профессор бизде пересадкага кылыш керек, пересадка жок, айыкпайт деп айтты. Ошол бир ай эле убакыт берди. Бул биз үчүн өтө аз убакыт. $80,000 кетет экен лечениясына. Андай каражат бизде жок, ошондуктан элибизге кайрылып атабыз. Кайрымдуу элибиз жардам берип коюшса. Баламдын өмүрүн сактап калганга ушул каражат керек да. Кыргызстанда онкологиялык ооруларды дарылоочу дарыгерлер жетишпейт жана ооруканалардагы эсептелүү. Андыктан алыскы аймактарда жашаган жаш балдар көбүнчөсү онкологиялык илдетке кабылышканын кеч билишип, убакыттан уттуруп коюшат. Сасык тумоо болуп, дененин табы көтөрүлүп, кулагы, ичи ооруп, балдардын табити жоголот. Ал учурда сөзсүз ооруканага алып барыш керек, дейт дарыгер. Сардарбеков Баймырза у нас вот лежит на данный момент. Сардарбеков Баймырза бизде онкогематологияда дарыланууда. Ал онкогематологияда 6 курс химиотерапия алды. Болгондо да жогорку дозаларын алды. Анткени Баймырзанын оорусу олуттуураак. Сөзсүз түрдө жүнүндөн операция кылышы керек. Бул боюнча Түркиядан келген профессор дагы айтты. Баймырза Сардарбековдун чет өлкөгө дарыланууга кетишине 1 ай убакыт бар. Андыктан тез арада Туркияда жасалуучу операциясына $80,000 табуу зарыл. Баймырзанын өмүрүн сактап калууга салым кошом деген кайрымдуу жарандар экрандагы реквизиттерге акча каражатыңыздарды которсоңуздар болот. Сарыгүл Полотова, Жакшылык Исаков, ЛТР, Бишкек.